Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлнур Бердибаевна барды. Ильяс Жеңишович, Токтомамбет Сатышевич. Менде бизден сунуш бар да. Биз Ыйман Нуру фракциясы лидери менен Нуржигит Кадырбекович менен Аксы району, Нокен району, Ташкөмүр шаарында жолугушууларды өткөрдүк да. Жар баш айылында мектептин курулушу, Ташкөмүр шаарына караштуу Шамал-Сай шаарчасында 111-лицейдин жана бала бакчанын капиталдык ремонтун өткөрүү боюнча, Нокен району Достук айыл аймагында Достук айылынын мектептин курулушу, Бүргөндүү айыл аймагында Буркан айылындагы мектептин курулушу боюнча. Маалымат барбы? Саламатсыздар, маалымат бар. Перечень биринчи кезекте 900 миллион чечилди. Biz 492 объектісін сунуштаганбыз. Мына азыр 39 курулуш, негизден бир 80-90% булар бүтпөгөн мектептер. Анын ичинде ФАП бар, анан кийин тиги соц объекттер. Бул 39 объект кирди. Бул жанагы 900 миллионго. Анан кийин жетөөсү капремонт, бешөөдү таза суу. Буйруса ушуну биз бүтүрөбүз жылдын аягына чейин. Булар кайсылар? Булар болсо жанагы 80-90% даярдыгы болуп калган. Мына кийин эми 70-80ге түшөбүз. Андан кийинси 60-70. Ошентип жанагы 492-ни быйыл анан эмдиги жылы бүтүрөлү деген ошондой планда иштеп жатабыз. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Сатышев Токтомамбет Сатышевич, Гостройдун директору. Токтомамбет Сатышевич, ушул Шамал-Сай шаарчасында 111-лицей бар да, 4 кабат. Бүгүнкү күндө 52 окуучу, 2 группа бар да. Ушундай объектти куруш үчүн жок эле дегенде 80 миллион, 100 миллион акча кетет. Ушундай объекттерди капиталдык ремонттон өткөрүп, жана ушундай эле Шамал-Сай шаарчасында дагы бала бакча бар. Капиталдык ремонттон өткөрсө 300 орунду болот. Сиздердин ушул 2 районго, Ташкөмүр шаарына ушул соц объектилерди көргөнү иш сапарыңар болобу? Болот, биз боюнча кабарыбыз бар. Мунуга училище, мурунку училище Шамал-Сайдагы. Мен өзүм жакшы билем ошол жердечи. Жакшы билесиң. Так что быйыл ремонт болот, жасалат. Ташкөмүрдө дагы. Иш сапар качан болот? Иш сапар эми марттын бир 10-15-теринде болуш керек. Сиздерден сураганыч, ушу иш сапарына чогуу барып көрсөк. Мейли, жарайт. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Алиева.